Мөмө жемиштер бышканда эле эжелерибиз, жеңелерибиз депрессияга кире баштайт. Варенье жасаш керек эле. Давленияны түшүрө турган, боорду тазалай турган дагы өзүнүн бир дарылык касиеттери да бар экен. Высокий давленияга аябай жакшы, иммунитетке жакшы. Именно. Жол магазиндерден алсаңыз да. Давлениям түшүп кетпейби? Бал да кошулса, баалар кымбаттап кетпейби? Баалары жок, былтыркы эле. Бул жүрөккө жакшы экен аябай. Жүрөккө, кан тамырларга, кром боюнча. Жүрөк оорулар ичсе жакшы болобу, Аябай жакшы. Азыр акция жүрүп атат. 650 граммдык каалаган вареньясы белекке берилет. Доставка дагы бар, доставка бекет. Каластын базарында бардык айылдарга такси кетет, ошолорго барып салып коесуздар. Таксиникин да төлөп кое бересиздер, Жай келип, мөмө жемиштер бышканда эле эжелерибиз, жеңелерибиз депрессияга кире баштайт. Варенье жасаш керек эле, кымбаттап баратат, бүтүп баратат, сахар көтөрүлүп кетти, банк алыш керек эле, каяка бышырам, каяка жабам деп эле кыйналыша берет. Кудай буюрса, ошол маселе чечилди. Ушул жибек карындашыбыз атайын варенье чыгарган цех ачып, мынакей өзүңүздөр көргөн вареньянын 6 түрүн жасап, сиздерге кышы жайы кызматка ушундай ишти кылып жатат. Чынында эле кээ бир үйлөрдө баягы этажкаларда жашайт, кээ бир үйлөрдө очоккана жок, кээ бир эже карындаштарыбыз көп балалуу болот, же болбосо жумуш менен алек болот. Ошо менен варенье жасаш керек эле деп канча переживать этип кыйналышат. Кудай буюрса эми ошондой шарты келбегендер үчүн мынакей Кудай буюрса сонун кызмат ачыптыр. Ушул карындашыбыз Жибекке терең ыраазычылык билдиребиз. Видеодон алыстабай туруңуздар, сиздерге колуман келишинче суроо жоопторду кылып, маалыматтарды алып берейин. Бул вареньялардын дагы давленияны түшүрө турган, боорду тазалай турган дагы өзүнүн бир дарылык касиеттери да бар экен. Анда эмесе мен суроолорду берип баштайын. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы ишти баштаптырсыз, Кудай буюрса. Чоң рахмат. Бир канча эжелерибиз, жеңелерибиз эми алкыш айтса керек сизге, Кудай буюрса. Канча болду бул ишти кылып, ушул цехти ачып иштетип жатканыңызга? 2-жыл кетип атат. 2-жыл. Анда бир кыйла опыт топтоп, кардар топтоп калыптырсыз да, Кудай буюрса. Жакшы экен. Канча 6 түрүн чыгарып атасыз, 6 түр варенье чыгарып атабыз. Кандай түрлөрү бар? Малина, клубника, смородина, облепиха, имбирно-лимонный, 6 түрүбүз бар. 6 түрү бар, Мында караңыздар, туугандар. Ар кимдин акчасына жараша, кээ бирлерге баягы аз үй бүлөлөргө кичине эле керек болот, Кээ бирлерге мындай, бул канча граммдык? 650 грамм. 650 граммдыктан баштап 1 литрлик, 5 литрлик, 10 литрлик кете берет экен да. Составында кошулма гмолор, же болбосо адал эмес кошулмалар жокпу? Жок, эч кандай ГМО жок. Мынакей бунун составында имбирно-лимонныйдын ичинде имбирь, лимон, апельсин, бал кошулат. Высокий давленияга аябай жакшы, иммунитетке жакшы. Бул ошондо давленияны нормализовать этет. Ооба. Ковид учурунда аябай өзүбүз жасап иштегелек го, ошол вареньеда иммунитетке аябай жакшы, кичинекей балдарга жакшы. Эртең мененкисин ачкардын кипяток менен ичсеңиздер жакшы. Бул баягы практика кылып көрдүңүздөрбү? Баягы давлениялар высокий түшүргөнгө. Сахарный диабетик да, мен өзүмдүн атам. Ушуну постоянно ичет, жакшы, Аллага шүгүр, оорубай калды. Урматтуу көрүүчүлөр, кимде давления бийик болгон болсо, атаңыздар же апаңыздар билбейм. Ушундайды да бир көрүңүздөрчү. Мындай табигый жол менен дагы давленияларды бир түшүргөн аракетин кылсак жакшы болот да. Өнөрүбүздүн баарын эле аптекадагы дарыларга кетире беребиз да. Ал дарынын бир органга пайда болгону менен бир органга кайра зыянын бере берет. Ушундай бир изденип көрөлү, изилденип көрөлү, мынакей практикадан өткөн деп атат. Ушуну да бир колдонуп көрүңүздөр давленияга. Эгер ала турган болуп кала турган болсо, телефонго чалса, кантип ичиш керек баарын түшүндүрүп бересиз. Негизи канча деген улуу эжелерибизден, байкелерибизден, ата апаларыбыздан батасын алып атабыз. Клиенттер жакшы көбөйө баштады. Таласта баардыгын даамын таттырып, жегизип көргүзүп, анан кийин алып баштап атат да. Көбүнчө биринчи даамын таткызабыз, жаксы алат. Бирок көбүнчөсү уже бир алган адам 2-3 жолу алып, былтыртан бери постоянно биздин вареньябызды алып ичкендер да бар. Таластын баардык магазиндеринде коюлду. Көбүнчө чоң магазиндерге коюлду, кичи магазиндерге коюлду. Магазиндерден таап алат. Айылдардачы, айылдарда болсо. Айылдарга дагы магазиндерге койгонго аракет кылып атабыз. Азыр ушул учурда кайсы айылдарда бар? Эмеден баштап, Манас айылынан баштап, Кировкага чейин бар.
Ушул кезде Кировкадан Манаска чейин бар. Жолмо жол магазиндерден алсаңыздар болот. А эми Манас району бул жака Караколго чейин барабы? Караколго чейин ошо аракет кылып атабыз. Аракет кылып атасыздар. Болгону сиздер колдоп коюңуздар. Кудай буйрса мынакей аракети күч экен бул карындашыбыздын. Сонун кызмат ачыптыр. Дагы кандай мындай бир дарылыкка вареньялар бар? Мунун составында эмне бар? Бул чычырканактын вареньясы, бул ашказанга, боорго, өткө, биринчиден таң атканда эртең менен эчтеке ичкиң келбейт го. Кипяток менен ичсеңиздер ашказанга аябай жакшы, иммунитетке аябай жакшы, булдай давленияны аябай түшүрөт экен. Бул дагы Балдарга эртең мененкисин берсеңиздер аябай жакшы экен да, иммунитетке аябай жакшы экен. составында кайдымки эле баягы чычырканактын ашы, майы жана өзүнүн эмеси дайнеги менен жасалат. Дайнеги менен. Силер бунун баарын өзүңөр терип атасыңарбы жайында? Заготовка кылып жайында алып коебуз. Өзүңөр алдырып коесуңар, заготовка кылып. Кышында жасайбыз. Жакшы экен анда. Өзүм айтып атып сиздерге, өзүм кызыгып кеттим да, жегим келип, тим эле шилекейим агып кетти. Мен бир дегустация кылып сиздерге бир дамын айтайынчы. Караңыздар, мындай өзүнүн атайын защитный пленкасы да бар экен. Баягы жөнөкөй эле мындай кылып вареньянын үстүнө бурап койбостон атайын фольгадан чаң кирбеш үчүн атайын упаковка, жакшы кылыптырсыздар буну дагы. Жыты буркурайт го. Чын туугандар, жыты башкача экен, жыты. Ана, бисмилла. Мындай жей берсе күчтүү болуп кетпейби? Давлением түшүп кетпейби? Жок, өтө давленияга эмес, бул иммунитетке көбүнчө. Иммунитетке көбүнчө алышат. Давленияга эми бир күндө 1 маал, 2 маал, 3 маал жесеңиздер эчтеке болбойт. Бирок постоянно кипяток менен иче турган болсоңуздар, давленияга жакшы да бул. Сонун экен туугандар, иммунитетти да көтөрүңөр келсе, мына. Пожалуйста. Ар кайсын издеп эле, кыйналып эле дары-дармек акча кетирип атабыз да. Бисмилла. Натуральный да. Мынакей. Варенье болбосоң баягы экен да. Булчу? Бул чычырканактын вареньясы. Чычырканактыкы, Таластын кээ бир кафелерине да коюп атабыз, облепиховое варенье деп, имбирно-лимонный деп сурап калышып атат. Бул мисалы канча убакка чыдайт бул? 1 жылга. 1 жылга. Холодильникке салыш керекпи же кандай? Холодильникке сактасаңыз болот, комнатный температурага сактасаңыз болот, кышкысын көбүнчө муздак жерге сактасаңыздар болот. Бала кезде токойго сууга түшкөнү барганда жанандайларды терип жейт элек да. Чычырканакты. Кайра жегим келет экен буну. Мына ичип жүрүм келип атат го, чынын айтсам. Кийинкичи? Кийинки мынакей малинабыз. Малина дагы бир өзүбүз жасагандай малина. Жеп көрүңүз, дамын татыңыз. Сонун варенье бар экен. Бул видеону эми жеңелерибиз көрүп алкыш айтат го эми сизге. Чоң рахмат. Ошо кыргыз элибизге кызмат кылып, чоң сооп табып, бир эле бизнестин аркасынан эмес, ошо соопто таап калсакпы деп атабыз. Сонун экен. Сахары да өтө баягы таттуу эмес экен. Мындай жегиликтүү экен да. Пай десек жарашчыдай болуп атат го жа. Кийинки. Кийинкисир. Бул кызыл карагат. Кызыл карагат? Кызыл карагаттан жасалган варенье. Бул жүрөккө жакшы экен аябай. Жүрөккө, кан тамырларга, тромб көбүнчө. Жүрөк оорулар ичсе жакшы болобу, аябай жакшы экен ошого. Орустар көп алат экен ушуну. Бунун составтарында эмне бар дедиңиз? Бунун составтарында сахар менен эле кызыл карагат. Ар бир вареньенин өзүнүн эмеси бар да, даамы. Биздин баягы үйдө жасаган вареньялардан өзгөчөлүгү биздикилер баягы малинаны эле кылып коет да туурабы, сахар кошуп. Сиздердикинде мындай ассорти кылып, Ооба. даамын чыгарып, сонун экен. Дагы кайсы бар? Лимонный. Лимон менен бал кошулат буга. Бул дагы аябай жакшы. Кипяток менен ичсеңиздер аябай сонун.
Бал да кошулса анан баалар кымбаттап кетпейби? Баалары жок. Былтыркы эле баа болот 250 сомдон. Быйыл да ошо. Эмнеси 250 сом? 650 грамм 250 сом турат. Ну 250 сом. Айырмасы жок. Кайсы түрү болбосун, э? Айырмасы жок. Ну составында бал, анан лимон, э? Лимон. Сонун экен. Дагы барбы? Клубникабыз жеп көрүңүз, 6-чы акыркысы. 6-чы клубниканын түрү, э? Упаковканы жакшы кылыпсыңар атайын, э? Будан эмне бар составында дедиңиз? Составында эме клубника менен эле сахар. Коюу болуп карасаңыздар, э? Ошо ар бир нерсени өзүңө жасагандай кылып жаза дейт го, жүрөгүң менен. Чоңдору канча анау? 1 литрлиги, 5 литрлиги мисалы? Бардык магазиндерде жана өзүбүздө 500 сомдон. Бул да 1 литр 200 грамм турат. Бул 650 грамм болот. Бул 1 литрден көбүрөөк болобу, э? 1 литр 200 грамм. 650 сом. Жок, 500 сом. 500 сом, э? Мисалы, мындай деп дагы кээ бирлер эсептейт да, кымбат түшүп калбайбы депчи? Жок. Эми эсептеп көрсө деле сахар деле 78 Эгер өзү үйдөн жасайм десе деле, канча разница чыгат мисалы? Үйдөн жасап алам деп калды да, мен кымбат албайм, өзүм эле. Баягыда биз эсептеп көрдүк, разница ар кандай эме малина башка баада турат, имбирь, лимон, апельсиндер башка баада турат, бирок разницасы деле почти жок экен. Бир аз эле, анткени силер баягы объемный жасап, чоң казандарга кылып, постоянно иштеп аткан үчүн, силер баягы баасы арзан эле чыгып калат. Оптом алып, силер ушундай иш кылган үчүн. Оптом алабыз да биз кичине арзаныраак алабыз, ошол үчүн ошол эле баа болуп калат экен да. Менин оюмча эң жакшы кызмат, чынын айтканда. Да башка суроо жооп калган жокпу элге маалымат бере турган? Бизде азыр акция жүрүп атат. Акция жүрүп атабы? Ооба. Кандай акция? Чоңдон алса 4 литр 300 граммдык 5,5 килограммдык варенье ала турган болсо, мынакей ушундай 650 граммдык калаган вареньясы белекке берилет. Жакшы экен. Базарга келип, алтын казыктын астында турабыз. Биз даамын татып көрүп, жеп көрүп алсаңыздар дагы болот. Алтын казыкта Отурбай көчөдө да сатасыздар, э? Отурбай көчөдө да сатабыз. Доставка дагы бар, доставка бекер. 2 варенье заказ бере турган болсо, доставка бекер болот. 2 варенье, мисалы, мына экөөдөн экиниби же многудан экиниби? 3 литрлыктардан өйдө, 3 литрден өйдө. 3 литрден өйдө заказ берсе, шаар ичи бул, э? Талас шаарына бесплатно. Таксини силер төлөп коесуздар. Ооба. Сонун экен туугандар. Жана айыл жергесине биз көбүнчө ошо такси аркылуу эле салып жиберип атабыз. Биздин номерге байланышса да болот. Туугандар, мындай экен кыскасы. Мен түшүнгөнүмдү да түшүндүрүп коеюн. Туура эле түшүндүмбү? Оңдоп коесуз, э? Талас шаарынын ичинде эгер заказ бере турган болсоңуздар, 3 литрден өйдө. Булар доставкасы бекер. Таксиге өздөрү акчаны төлөп коет экен, ушундай, э? Ооба. Эгер баягы айыл жерлери бар да, бул жагын аркы Каракол, бул жагын ары Покровкага чейин мисалы, э? Биздин Таластын базарында бардык айылдарга такси кетет, э? Ошолорго барып салып коесуздар. Жол киресин ким төлөйт? Болсо эки чоң заказ бере турган болсо биз төлөп. Таксиникин да төлөп кое бересиздер, э? Эгер айылдарга деле эгер көбүрөөк ала турган болсоңуздар, мындайдан бир экини алсаңыздар, ошол таксиге барып, жол киресин төлөп силердин үйүңүздөргө чейин жеткирип коет экен. Сону мынакей ушундай эл кызматында биздин инсандар көбөйө берсин. Элдин муктаждыгы билинбеген менен мынакей муктаждыкты чечкен ушул жибек карындашыбызга комментарийге каалоо тилектериңиздерди жазыңыздар. Видеого лайк басып, подружкаңызга, абысыңызга, бир тууганыңызга бул видеону сөзсүз түрдө жөнөтүп коюңуздар. Жыйынтыктайбыз анда, ишиңизге ийгилик. Сизге да чоң рахмат. Элдин батасын ала бериңиз ушинтип, э?